температураңыз көтөрүлүшү мүмкүн, булчуңдарыңыз ооруйт. Бул эми 2-3 күндө эле өтүп кете турган нерсе. Мисалы кичинекей балдар деле алып атпайбы? Кичинекей балдар деле температура болот, ыйлайт алар деле. Эки күндүк семинар бул ошо карапайым элдер менен медиктердин ортосунда буга чейин көп эле конфликттерге дуушар болуп келгенбиз. Ошолордун ортосунда мамилени жакшыртуу, жакшы мамиледе болуу, ошону эми ковид вакцинасын алууга элдерди үндөө боюнча көп жаңылыктарды алдык, маалыматтар кенен алдык. Бизде бул Ак Баш районунда көбүнчө эле жылкынын этин жейбиз, кымыз ичебиз, биздин иммунитет туруктуу, аябай жогору. Биз вакцинге деле көз карандыбыз дегендер бар да, ошолорду эмдөө гана бул ковид оорусунан сакташын кеңири түшүндүрүп беребиз. Бул тренингде биз эки адамдын ортосундагы мамиле тууралуу айттык. Бейтаптар менен кандай маек куруу навыктары жөнүндө дагы айтып өттүк. Бул техника же болбосо методика бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму тарабынан бекитилип, ушу туура маалымат берүүнү, кандай ачык суроо берип, кандай ошо себептерин аныктоо максатында кандай алгоритмдерди сакташыбыз керек экенин, калктын категориясын аныктап алуу, вакцинага болгон ишенимин жогорулатуу боюнча тренингдер өтүп жатат. Алимжан деген бейтап, бул 76 жаштагы адам. Бул өзү дарыгерге келип, дальше вакцинация боюнча маектешүү кандай болуш керек? Бул семинар абдан жакшы семинар болду, 2 күндүк. Семинар өз максатына жетти деп ойлойм. Бизге абдан кенен кызыктуу болгону бул вакцинанын курамы, отказник берген вакцинаны кабыл албаган адамдарга кандай жол менен, кандай ыкмалар менен түшүндүрүү, аларды макулдатуу. Себеби барыбызга эле белгилүү, Кыргызстанда азыр вакцинация алган аябай согундап кетпедиби буга чейин деле. Мына ошону жакшыртуу максатында биз ойлойм, мурун деле билчүбүз, эми мындан ары дагы кандай жолдор менен, кандай ыкмалар менен адамдарды тартуу тууралуу кеңири маалымат алдык. Семинар боюнча айта кетсек, биринчиден ушул РСУздун тренерлерине, кызматкерлерине терең ыраазычылык билдиребиз. Чынында буга чейин бизге вакцинация, калктын арасында вакцинация, ошол COVID-19 боюнча вакцинация жүргүзүү иш-чараларында бир көйгөйлөр же бир барьерлер деп айтсак болот, жаралып келген. Ошол эле диний кызматкерлердин, диний көз караштагы адамдардын арасында определенный бир топтордун арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө бир барьерлер пайда болгон. Биздин мынау уюшулган 2 күндүк тренингде уюшулган медайым врач командасы менен ошол биргеликте ошол межличностные отношения выстраивать эти куруу багытында чоң аябай жардам болду десек биз жаңылышпайбыз. Азында практика көргөндөн кийинки кагаз түрүндөгү теорияны кагазда болчу, практикаңарды азыр өзүңөр көрсөтүп бердиңиздер.